Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн 2020-жылдын 14-апрелинде сиздер менен ушул YouTube эфирине чыгып жатам. Кечээ мен суроолорго жооп берем деп бир убада кылып, анан ошол видеом узарып кетип, ошол суроолорго жооп бере албай калдым. Мен бул баягы личный жашоого байланыштуу суроолор боло тургандыктан аябай мындай узагыраак болуп калышы мүмкүн. Эгерде бир кызыксыз болуп калса кечирим сурайм, достор. Деги эле эмне жөнүндө болмокчу бул биздин видео? Менин түшүнүгүмдө бир бакыт деген эмне, байлык деген эмне, ошол бай болгон адамдар бактылуу болобу, эмне себептен адамдар жанталашып иштешет, бир ушулар жөнүндө жана ошо мага берген суроолор жөнүндө, баягы мен бир личный хоббим жөнүндө суроо болгон экен. Ошолор жөнүндө айтып берейин дедим эми, достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Менин бир катталуучум жазыптыр, подписчигим деп коебузчу, баягындай. Сиз таэквондо спортунан 3-чү дан деп көргөнмүн бир жерден. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, өзүмдүн бир тууган карындашым Чынар Абдумаликова деп ошол комментарийлердин алдында жүрөт. Мага эмнеге WhatsApp'тан эле мындай суроо берип койбоду, же бир элдердин алдына чыгып жооп берсин дегендей эме кылганбы, билбейм, же бир ошондой мен ушул WhatsApp'та, ушул YouTube'дан карындашыма жооп берсем кызыктуураак болобу, билем. Айтор ал дагы суроо берген экен, ал дагы менин постоянный подписчигим. Сиз акыркы кездери кайсыл китептерди окуп жатасыз жана күнүнө спорт менен канча саат машыгасыз дептир да. Анда эмесе биринчи кыскараак ушул карындашымдын эмесине жооп берип коеюн. Мен абдан эле ушул жаш кезимен адабиятка, адабий китептерге, чыгармаларга абдан кызыктым. Ошол кичинекейимде эле Базар Оргондун центрине магазинге түшсөм, китеп магазин менин китеп дүкөн эң биринчи сүйүктүү дүкөнүм болот эле. Анан баары ошол жерден кандайдыр бир китепти сатып алат элем. Кийинчерээк бир фантастика жанрына кызыгып, Беканас Сартовдун эмелерин окугам. Ушинтип көп кызыгуу, жаш кезимен абдан кызыгып, ыр жазып, ушундай эме болду, достор. 9 класста окуп жүргөнүмдө эле мен Шолоховдун Тынч Дон деген 4 томдук китебин окуп бүттүм. Мектепте окуп жүргөнүмдө эле бул Пушкиндин бардык почти эмелерин, кыргызча эмелерин окуп бүттүм. Тынч Донду да албетте ал кезде мен орусча билчү эмесмин, ушул орусча эмес кыргызчасын окугам. Николай Гогольдун Диканькиге жакын хутурдагы кечелерин аябай кызыгуу менен иши кылып дей койчу, эмне болсо ошону ылгабай эле окуй берет элем да. Анан ошондой күндөрдүн биринде ошол 9 класста окуп жүргөн кезимде Шахнаме деген бир китепти окуп калдым. Ошондо бир шах өзүнүн баласына акыл үйрөтөт экен да. Балам, атты кантип тандаш керек, кандай кылып, эми баягы мен баягы толук мааниси эсиме чыгып калды. Мен ошол жерде жашоомдо өзгөрүү болгондугу жөнүндө айтып берейин деп жатам сиздерге. Досту кантип тандаш керек, тамакты кантип жеш керек дей койчу. Ошо Шахнаме деген китепте баягы өз уулуна каалаган нерселерди ушинтип калтырып кеткен экен, акылдуу шах өзүнүн билген тажрыйбаларын. Ошол Шахнамеде кантип китепти окуш керек деген бир жери бар экен да. Балам дейт, бул китеп дүйнөсү деги сен окуп түгөтө албайсың. Эми чынында ошондой да, бул 1000 миллион китептер бар. Аны окуйм десең, аны сен өмүрүң жетпейт. Мен ошондой адамдарды билем, өмүр бою китеп окуй берет, толк жок. Мен көргөнмүн да, окуй берет. Никакого толка от него, да, короче. Кичине бир эстетикалыгыраак хат алышы мүмкүн. Ошон үчүн балам дейт, шах, сен өзүңө керектүү бир максат койсоң, ошол өзүңө керектүү гана китептерди окугун, ошондо сага жакшы пайда келтирет дептир. Мен ошондойн ойлонуп калдым, достор. Мен көрсө ошол 9 класста окуп жүргөн, ушу ылгабай эле окуй берет экен, убактымдын баарын ушуга кетирет экен. Андан көрө өзүмө керектүүлөрүн окуйн да, ошондон кийин менде кандайдыр бир багытты тандап, ошол багыт боюнча окуй турган бир эмеге түштүм да. Китептерди баягындай көп
ылгабай окуганды токтоттум. Ал эми азыркы кезде болсо достор, азыркы кезде мен китеп деле окубайм, чынын эле айтайын силерге. Мен көбүнчө аудио ушул убактымды эми болсо аудио китептерди эмеге ушундай аудио китептерди укканга аракет кылам. Мага аябай жакты бул формат. Себеби ишке кетип атканда, келип атканда кулагыңа наушнигим бар. Ушуну сала коем дагы, сонун ошондой акылдуу китептерди окуп, мисалы үчүн акыркы кездери мен ушул 7 навыков высокоэффективных людей дегенди окудум, аябай 1-2 жолу, 3 жолу кайталап. Брайан Трейсини постоянно дайыма угуп, андан кийин ушул Радислав Гандапастын тренингтерин көрөм. Мен көбүнчө тренингтерди көрөм достор. Айта кетчү нерсе тренингтерди, анан алдыңкы дайыма ушул бир элемени көрө берсең да, Тони Роббинсти постоянно ушул Тони Роббинстин баягы жүгүрүп, өзүнө дем берип, эме кылгандарын кыргызчага которуп, тажрыйба жүзүндө аябай көп ушул азыр ушундай сонун дүйнөдө баягы даяр бүт нерсе даяр, ушул информатика кылымы келип калды. Бүт эле ошол нерседен даже китепти сатып алып, ачып, кыйналып отурбай эле ошону окуй берсең болот, кулагыңа салып алып эле угуп. Радислав Гандапастын айтканын деле эме кылсаңар, азыр бекер ушул ар ким өзүнүн немесин ушул интернет трафик аркылуу бекер эме кылганга дагы мурда сатып ал дечи экен, мындай мен немем программамды сатып ал, мен немеми деп ошондой эмелер бар эле да интернетте. Азыр эми бекер ушул подписчиктер көбөйтүш үчүн бекер деген менен сен ошол контентке кирсең, ага кандайдыр бир интернеттен акча түшөт, мындай бекер деле эмес болуп калат. Ошондуктан алар ушундай абдан арзан предлагать этишет да. Мен ошондой акыркы кездери ушул жакынкы эле кездери Тимур Файзиевдин эмелерин көрүп баштадым. Жаш жигит экен, аябай амбициозный. Кечээ дагы элдерди үндөп кеттим эле. Ушулар Бабур Тулбаев деген, баягы бизде Мөл Булак деген финансы компаниясы бар, кредиттик компания. Ошонун жетекчиси экен Бабур Тулбаев деген абдан акылдуу жигит. Бабур Тулбаевдин мага эмнелери жакты. Бул дагы ушул 2 жыл болуптур. Блогер болуп, эми Бабур Тулбаев деген алар бир миллиардер болбосо дагы мультимиллионер адамдар да. Сонун алардын контенттери мына меникине окшоп, ачык асман алдында, мына мен студиям ачык асман алдында, детский площадка. Ал эми Бабур Тулбаевдардын аябай мүмкүнчүлүктөрү чоң. Алар сонун баягындай өздөрүнүн операторлору бар. Ошол Тони Роббинстин эмелерине барган, эмелери бар экен. Тренингтерине катышкан, Голливудка барган. Бабур Тулбаев деп интернетке кирсеңер достор, YouTube'да сонун көрүүчүлөрү азырынча аз экен, подписчиктери. По-моему, даже 2000ге жете элек экен. Мындай контенттер абдан кызыктуу, адамдарды алдыга үндөй турган. Мен көп нерселерди алдым. Мен баягы адамдар түшүнбөйт экенбиз да. Кимге бир пайдалуу нерсе бар, бизге ызы-чуу, уруш жаңжал, ушундай нерселерди көп көрөбүз. Ал эми моундай Бабур Тулбаевдикine окшогон жакшы бир адамдарды алдыга тарта турган, Бабур Тулбаевдин ошондой менторская школа деген, анан да менторская школа деп түшүнүп албагыла. Бул бакыт бывший мент, анан ментовской деп сүйлөп атат деп. Жок, менторская школа деген бир школалары бар экен. Ушул адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн ача турган, сонун ошол Бабур Тулбаевдин эмелерин көрүп, аябай кечке көрүп, 1-2 пикирлерими келтирип, ушундай күн болду мен үчүн. Кечээ дагы бир алдыга кичине жыла турган. Мен көбүнчө Радислав Гандапастты көрөм достор. Радислав Гандапаст деген ушул мен 2017-жылы ушундай бир кризистик абалда турганымда, бир аябай мындай эме болгон учурда ушул Радислав Гандапасттын эмесин көрүп калып, менде жашоомдо өзгөрүү болгон. Ошол күнү мен саат 4-тө туруп жүгүрүп, бир ушундай эмне деп койсом, бир ушундай бир өзгөрүүлөр болгон да мендечи. Ошондон ушул күнгө чейин мына мен азыр мына блогер болуп калдым. Достор, менде мисалы үчүн бир кечээ ошондой алдыңкы ийгиликтүү адамдарды көрүп отуруп, ошолорго эме кылып, мындай салыштырып дегенде, мен деле бир 52-ге чыгып баратам.
Elleri emне kılıp jatat, menden жаш жигиттер, мисалы үчүн, же болбосо башкалар. Мендей адамдар мисалы үчүн мамлекетти башкарып жүрүшөт, башка болуп атат. Мына премьер-министр мисалы үчүн менен тең. А биз болсо монтип мигрант болуп жүрөбүз. Деп баягы өзүң салыштырып, анан бактылуулук жөнүндө, бакыт жөнүндө дагы бир ойлонуп, ушундай жеке эмелер болдум да, достор. Мен өзүмдү силерге ушул бакыт жөнүндө да айта кетейинчи. Дагы бир суроого бар, андан чейин дагы узагыраак болуп калат окшойт биздин эме. Эмгече Бабыр Төлбаевди көрүп отурсаң, ал киши абдан сонун эмени баштаптыр. Мындай жаштарды алдыга, жаштар деле эмес, даже мага окшогондорду деле да, алдыга мынтип эме кыла турган да, жакшы жактарга үндөгөн да, мисалы үчүн спортко же болбосо башкага өзү үлгү көрсөтүү менен сонун передача да. Анан мен ошентип ойлонуп отуруп, мурда да айткам, бир эмелерим бар, контенттер кеткен, ушул бакыт деген эмне, акча табуу, байлык бул бакытпы деген сыяктуу да. Менин оюмча, достор, мен бакыт дегенди мындай түшүнөм да, эми ким кандай түшүнөт билбейм. Кээ бирөө ушул жанталашып эле акча чогултуп, анан дүнүйө эме кылып, бир ушундай максаттарды коюп, ошондойду бакыт деп ойлосо керек дейм да. Ал менин оюмча бакыт эмес. Ошол нерсеге жеткенден кийин дагы эмени кылышың керек. Адамдын баягы көзү тойбойт деп коебу, ушинтип качанга чейин эле жанталашып жүрө бересиң да. Ал эми бакыт деген бул, көп айтып жүрөм, ошол тренингтерде деле айтышат. Бакыт деген бул эмоционалдык абал. Мен мына мисалы үчүн азыр мен өзүмдү өтө баймынбы же бай эмесминби? Мен албетте бай эмесмин. Эми мен бир орточо, даже ортодон дагы төмөнү, айылда бир үйүм бар, биякта бир комната коммуналкада жакшынакай үй бүлөм бар, келинчегим, кыздарым, атам энем. Мен өзүмдү абдан бактылуу сеземин да. Мен абдан бактылуу сеземин. Себеби баягы эмоционалдык абал бул. Кээ бирөөлөр ошончо бай болуп, ошончо эме болсо дагы барып туруп өзүнө өзү атып алат, өзүнө өзү асынып алат. Бул өзүнүн ошол нерсеге шүгүрчүлүк келтирбей, ошол өзүндөгү нерсени сезе албаган нерсени, бул бактысыздык да. Ал эми бакыт деген нерсе байлык эмес, бийлик эмес. Кээ бирөөгө, конечно, ошол бакыт, байлык, бийликтер бакыт болушу мүмкүн. А самом деле ал эмес да. Бакыт деген нерсе ушул эмоционалдык, өзүңдү мындай канааттануу, Кудайга шүгүрчүлүк келтирүү, бар нерсеңе, пайгамбар барына асыр деген макал бар, баягы бар нерсеге шүгүрчүлүк келтирип, ой Кудай, мына бакыт, мына мисалы үчүн эртең менен турдуңуз, достор, аман эсен, бисмилла деп, ошонун өзү бакыт. Канча адамдар эртең менен турбай калышты түнү менен. Ушул саатка, ушул мүнөткө жетпей калды, достор. Жакын туугандарың, бала чакаң, өзүңдүн жакынкы адамдарың баардыгы аман эсен бүгүн. Бул өзү бакыт. Мамлекеттин жериңде тынчтык, бул өзү бакыт, достор. Ушундай бакыт дегенди мен ушундай деп түшүнөм да, ушул аман эсенчилик, Кудайга шүгүрчүлүк келтирүү, бар нерсеге эме кылып баркына жетүүнү мен ушундай бакыт деп түшүнөмүн. Ал эми жанталашып, дүнүйө деп чогултуп, бир жүгүрүп, постоянный эме кылып, анан дагы эме кылгандан кийин дагы алдыга кетип деген эми кому как да. Мен бир институт окуп жүргөндө алайлык досум экөөбүз чогуу жашачубуз. Алмазбек Эркебай уулу деп журналист, ал белгилүү санчы, сан илимдери боюнча көп эме кылат, кызыгып жүрөт. Ошол досумдун дагы бир досу келип калды, Каныбек деген, абдан акылдуу жигит экен. Ошондо биз 22 жаштарда болсок керек. Абдан начитанный ушундай жигит экен да. Мен азыр Каныбекти сурасам алайда деп калат. Ошол айтып берди эле, ушул бир хан жигиттери менен охота ууга чыгып, анан барып бир кийик атыптыр да. Ал бир чыкканда кийиктен 10ду, дагы башкадан 20 иши кылып, абдан жолдуу болчу экен. Ошол күнү жолу болбой бир эле кийик атыптыр. Абдан хандын жини келип, алдынан чыкканды жей берем деп ушинтип настроение болуп, баягындай духу түшүп келатыптыр да. Кабагы мынтип бүркөп. Ошентип келе салдынан дагы бир мергенчи чыгып калыптыр. Ал дагы кийик аткан экен. Анан экөө сүйлөшүп, ал дагы бир кийик атыптыр да. Эми баягы мергенчи менен ханды сарыштырып атат да. Мергенчи абдан ошол күнү бактылуу болуптур, достор. Мына мен бир кийик атып алдым. Үй бүлөм менен Кудайга шүгүр, ушул бир ай эми
Ekonomдоп жесем мен 1 айга жетемин. Эт менен балдарым камсыз болот. Качантан бери ошол жылы кийиктер да жок болуп кеткен, атыш кыйын болуп аткан экен да. Ушинтип шорпошиленге жетебиз деп баягы илгерки жашоо жөнүндө сөз болуп атат да. Де ушинтип баягы бир эле окуянын кандайдыр бир адамга бакыт, кандайдыр бир адамга бул трагедия да достор. Ушундай биз жашоонун баркын, ар бир мүнөттүн, ар бир секундтун баркын билишибиз керек да. Мына азыр коронавирус андай мындай деп баягы биз чыныгы жашоо кандайдыр бир рахатты, эркиндиктин баркын билбей калган экенбиз. Ошол бактылуулуктун мүнөттөрүн мына азыр керек болсо бир көчөдөн бир көчөгө өтө албай, бир айылдан бир кыштактан бир кыштакка өтө албай ушинтип отурабыз достор. Магазиндердин көбү жабык, баягындай кененчилик жок, көрдүңөрбү? Баягы жакшы нерсенин баркын билбейт экенбиз, бактылуулуктун. Ушул тирүү жүргөнүбүздүн өзү бакыт достор. Мен ушундай деп түшүнөм. Дагы көп эле нерселер бар эле ал жөнүндө. Эми мен дагы бир суроо болгон эле ошол суроону айтам деп атып эле мына 16 мүнөт өтүп кетти достор. Эми баягы көп сүйлөсөң элди тажатып жибересиң да. Эми ошентсе дагы тажайсыңарбы, тажабайсыңарбы? Айтып коеюн, ошол суроо берген экен. Ушул сиз таэквондодон 3-чү дансызбы деп кайсыдыр бир жерде маалымат алып калдым эле деп. Ошол жөнүндө айтайын. Мен таэквондодон 3-чү дан эмесмин. Мен 1-чи данмын. Ошол баягы таэквондо спорту келип Кыргызстанга тарай баштаганда 90-чу жылдары ошол залдарга барып эме кылганбыз. Мен армиядан келген ал кезде мен 22 жашта болчумун. Азыр таэквондо менен мектептен баштайт да. Ал кезде жаңы башталган үчүн ошол мен курактуу 20-18 жаштагы жаштар азыркыдай эмес эле да. Ошентип анан баягы машыгып соревнованияларга бардык, баягы аттестациялар болду. Ошентип жүрүп анан Жалал Абадта дагы ушул таэквондо спортун өнүктүрөбүз деп 96-жыл беле 97-чи жылы мен точно, по-моему 96 болсо керек. Менде уставтары бар. Анан ошол жактагы ассоциациянын президентинен кат алып Жалал Абадка келип, Жалал Абадка келгенден баягы өзүң ачышың кыйын. Мен дагы жакын досум Жээналиев Чолпонбек деген досум бар. Ошол экөөбүз сүйлөшүп, мен аны кичине даярдап эме кылдым. Баягы өзүм билген эмелерди бир ай подготовкадан өттүк спорт залда. Анан ал жигит мени Рахманжанов, Раматылык Рахманжанов деген эме бар эле, спорт комитетинин Жалал Абад областтык жетекчиси. Ошол кишиге алып барып, ал киши бизге биз айттык, биз вице-президент болобуз, областтык федерация ачып, бизге бир президенттин жакшы таап бериңиз, финансылык жактан, башка жактан жардам бере турган деп. Анан Момунбек Айтыкулов деген кишини президент кылып, ошого письмо жазып жөнөтүп, телефон менен чалып, областтык федерациянын президенти кылып, ошол кишини шайлап, уставтарды ачып, бардыгын жакшы баштадык. Мен где-то бир 100 миңдей акча сарптадым ошол жака. Офисибиз бар эле университеттин спорт залында. Бардыгын ал кезде ошондой эме менен баштадык. Семинар өткөрдүк. Азыр ошол келип семинар өткөргөн Гримлян Григорьевич Хан деген тренерибиз. Ал 4-чү дан, ал азыр Америка, Нью-Йоркто жашайт. Байланышып турабыз анча-мынча интернет аркылуу. Ошол киши келип, аны биз гостиницада бактык. Аялы менен келиптир. Курортту көрсөттүк. Башка нерселер болду кызыктуу. Ошентип Жалал Абадта баягы инструкторлорду даярдап, анан ошентип иштеп баштадык. 1 жылга жакын иштедик, бирок ал кезде кыйын болчу, 95-жылдары. Балдар взнос бере албайт. Иши кылып баягы мамлекеттен поддержка жок. Абдан бир кыйынчылык мезгилдер болду да. Андан кийин 1-чи мен кеттим. Чолпон сен иштеп тур. Мен бияктан неме кылам деп. Андан кийин Чолпондо дагы ошондой бир эмелер болду. Ошентип баягы көп нерселерге түшүнбөдүк. Андан кийин мен ички иштер органдарына кирип кеттим ишке. Ошентип баягы биздин федерация калып кетти. Анан биздин Жалал Абад областында ушул таэквондо спорту жок. Бул таэквондо өзү 2ге бөлүнөт да, ВТФ, ИТФ деп. Ошонун ВТФ деген түрү биздики. Всемирная федерация таэквондо. Бул мындай дүйнөлүк федерация, анан олимпиадалык
вид болуп эсептелет. Мамлекет тарабынан азыр кичине жардам берилет. 2016-жылы барып дагы мен аракеттендим. Бирок бул жакта менде азыр чоң кредиттер бар, башкалар бар, анан мүмкүнчүлүк жок болуп калып келе бердик достор. Эми мен ошол жайында кетемин деп турам. Билбейм эми кандай болот. Мен Жалал Абадтын өзүндө мисалы үчүн иштей албайм. Айылда турам. Кандай кылып бир жок дегенде айылда ачабызбы, бир эме кылабызбы, бир ушундай менде бир пландар бар. Буга жакшы бир спонсорлор керек. Керек болсо ушул президентин шайлап, эгерде бир белгилүү ушул спортко кайдыгер карабаган бизнесмендер болсо, президентин шайласак, мен өзүм уюштуруу жактарын уюштурат элем. Мисалы эми теоретически зал керек, башка керек. Мына мен Жалал Абадка ошо 2016 барганымда зал маселеси да кыйын экен. Балдар да азыр спортко кызыкпай эле телефон ушундайларга кызыгып калыштыр. Уже азыр жаштардын поколениясы башка да, азыркылар башка. Илгерки биздики башка. Мен мисалы 22 жашымда келип машык атпайм. Мен го мурдатан өзү спортто жүргөм, ошентип эме кылганбыз. Азыркылар башкача экен да, мен 2016 барганда байкадым. Бирок ушул багытта аракеттенем достор. Жакшы бир мындай спортко жардам бере турган ошондой, эгерде ошондой бир бизнесмендер болсо, мүмкүнчүлүк кээ бир бизнесмендер мисалы үчүн Түштүк Корея чоң өнүккөн мамлекет, ошол жактарга байланышка чыгууга мүмкүнчүлүктөрү жок да. Ал эми бу таеквондо ушул Түштүк Кореяны, айрыкча ушул ВТФ бала улуттук гордосу да, алар бул таеквондону ушундай бизге окшогон мамлекеттерге жайылтуу үчүн колдон келишинче мамлекеттик деңгээлде жардам беришет да. Ошол мисалы үчүн кандайдыр бир бизнесмен болсо, бир сүйлөшүү жүргүзүп, алар бизге жардам берсе, мен ал бизнесменге мисалы үчүн жардам берүүгө даярмын. Южный Кореяга чыгарышыбыз мүмкүн, байланыштар бар. Ошол азыр ассоциация аябай күч алып, Бишкек түндүк өрөөндө абдан жакшы өнүккөн. Ал эми түштүктө бир кандай бир интригалар болуп, башкалар болуп, анча эме болбой жатат. Бир инструктор келип ошондо 2016-жылы Ошто иштеп баштады эле. Атын да унутуп калдым. Ал жигитти мен өзүм барып жардам берип, бир жака жылдыртып, мектеп таппай аткан экен. Ошентип кичине жардам көрсөткөм. Анда мен келе бердим. Октябрь айында келе бердим, сентябрдабы. Ошол достор, ушу таеквондо боюнча биринчи данмын. Дене тарбия институтун бүтүргөнмүн. Негизги азыр болсо ушул Россияда 5-6 күн иштеп, 6 күн эс алам. Канча-мынча массаж кылып койчу элем, эс алган күндөрү. Азыр массаж дагы мына карантинге байланыштуу жок. Ушул силер менен блогер болуп, мага абдан жагат, ушинтип силерге чыгып сүйлөп, колуман келишинче билген нерселерими айткан. Эми көп деле баягындай мени көрүүчүлөр жок. Мисалы үчүн 100 адам, 200 адам, кээде 700-600 адам көрүп калат. Ошентсе дагы бир адам болсо дагы мага баягы пикирин айтып, эме кылса бир жакшы сезим мага негизинен жагат да. Баягы ким өзүнүн жаккан нерсесин, өзүнүн ушундай бир кылган нерсесинен ырахат алса, ошол жакшы да. Мен ушул нерседен ырахат алам достор. Силер дагы бир ушундай бир өзүңөргө жаккан, сонун бир нерсе менен заниматься этсеңер абдан жакшы экен. Эми мына ушул жол менен бара жатабыз. Эми ким кандай пикирде, пикирлериңерди сөзсүз жазып айтып койгула. Көп эле тажатып жибердим, ошо 23 мүнөт болуп кетиптир. Анан лайк басып дегендей жазылбагандар болсо жазылып, мени менен болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Аман эсен бололук достор. Саламатта тургула.